Саламатсыңарбы, мени сүйүктүү окуучуларым. Салууңар жакшыбы? Сабакка даярсыңарбы? Анда бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 4-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина. Сабагыбыздын темасы ден соолук. Грамматикасы таандык мүчөлөр. Жаңы лексика, чүчкүрдү, жөтөлдү, суук тийиптир, ал жайы, этысыды, өтүлгөн, кыйналган жок. Сабагыбыздын максаты окуучулар жаңы лексиканын маанисин түшүнүшөт, кайталап айтышат, суук тийип же сасык тумоо болгон учурларда акыбалдарын түшүндүрө алууга үйрөнүшөт. Байланыштуу кеби, таанып билүүчүлүк, ой жүгүртүү көндүмдөр өнүгөт. Ден соолугун чыңдоого, ага камкордук кылууга тарбияланышат. Адаттагыдай эле балдар, өтүлгөн темаларды кайталайбыз. Манас деген ким болгон? Манастын атасы ким? Манастын апасы ким? Суроолорго жооп жазгыла балдар. Көрдүңөрбү балдар? Ден соолук болуш үчүн биз биринчи эмнеге көңүл бурушубуз керек балдар? Эң биринчи тазалыкка көңүл бурушубуз керек балдар. Ойноп жатканда же үйдө деле оюнчук ойногондон кийин тамак ичер алдында колубузду жуубушубуз керек. Сөзсүз түрдө колду жууп анан тамакка отурушубуз керек. Балдар, ден соолук болуш үчүн биринчи тазалыкка, экинчи эртең менен турганда көнүгүү жасоо, ошондой эле спорт менен машыгуу, андан кийин туура тамактануу, бул ден соолуктун болушунун өбөлгөлөрү балдар. Ошон үчүн биринчи ден соолукту чыңдаш керек, экинчи тазалыкка көңүл буруш керек, үчүнчү туура тамактансак, ден соолугубуз чың болот балдар. Эми балдар, жаңы сөздөр менен таанышабыз. Ал жайы, самочувствие, жөтөлдү, кашлял, кыйналган жок, не испытывал трудностей, өтүлгөн, пройденный, суук тийиптир, простудился, чүчкүрдү, чихал, этысыды, поднялась температура. Ал жайы деген сөз ооруп жатканда адамдардын бири-биринин ал жайын суроо. Калган сөздөр баарыбызга тааныш балдар. Күнүмдүк турмушубузга кездешкен сөздөр түшүнүктүү болуш керек балдар. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, мага кайрылгыла. Эми балдар, дептериңерди ачкыла. Бүгүнкү датаны жазып, сабактын темасын коесуңар дагы экинчи көнүгүү деп жазгыла. Экинчи көнүгүүдө сөздөрдү толуктап жазабыз. Мен чүчкүрдүм, сен чүчкүрдүң, сиз чүчкүрдүңүз, ал чүчкүрдү. Мен жөтөлдүм, сен жөтөлдүң, сиз жөтөлдүңүз, ал жөтөлдү. Мага суук тийиптир, сага суук тийиптир, сизге суук тийиптир, ага суук тийиптир.
Ötülgön tekst, ötülgön tema, ötülgön sabak. Görüңөр balдар, biz süйлömdü toluktap aldık. Эми дептериңерге жазгыла. Текст менен иштөө. Жазгүлгө эмне болду деген текстти окуйбуз. Түшүнүгүбүздү айтып беребиз жана суроолорго жооп жазабыз. Кана балдар анда текстти окуйлу. Жазгүл эти ысып, чүчкүрүп ооруп калды. Тамагы аябай ооруп чөтөлдү. Апасы аны дарыгерге алып барды. Дарыгер Жазгүлдү көрүп, дары жазып берди. Ага суук тийиптир. Жазгүл бир жума үйдө жатып калды. Курбулары күнүгө телефон чалып, Жазгүлдүн ал жайын сурап турушту. Мээрим менен Диана өтүлгөн темаларды, тапшырмаларды айтып берип турушту. Жазгүл мектепке келгенде сабактарынан кыйналган жок. Окудуңар балдар, силер дагы ушул текстти окугула. Окудуңар балдар, анда бул текстте Жазгүлгө эмне болуптур? Кана балдар, силер дагы ушундай курбуларыңарга жардам бересиңерби? Анда суроолорго жооп жазгыла. Жазгүлгө эмне болду? Дарыгер эмне кылды? Кимдер ал жайын сурап турушту? Окуусуна кимдер жардам беришти? Силер курбуларыңарга жардам бересиңерби? Эсиңерге тутуп алгыла балдар. Ар дайым жаңы тема өткөндө эсиңерге туткула же билип алгыла деген сөздөрдү сөзсүз билип алып, эсиңерге тутуп алышыңар керек. Менин этим ысыды, сенин этиң ысыды, сиздин этиңиз ысыды, анын эти ысыды. Көрүңөр балдар, барыбыз ооруганда же чөтөлгөндө адамдардын эти ысыйт. Аны эмне менен өлчөйбүз? Градусник менен өлчөйбүз балдар. Эсиңерге тутуп алдыңарбы? Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди билдик, эмнелерди үйрөндүк, ден соолукка кандай нерселер пайдалуу экенин билип алдыкпы балдар? Анда үйгө тапшырма. 4-көнүгү 130-бет. 4-көнүгүнү берилген этиштерди жактагыла, ошондой эле терс формада жасагыла. Түшүнбөгөн сурооңор болсо, мага кайрылгыла балдар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.